Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Балыкчы шаарында 2 миллион долларга спорттук эс алуу комплекси салына баштады. Учурда комплекстин котлованы казылып, курулуш иштери башталууда. Генералдык план боюнча ал жерде бир эле спорттук эс алуу комплекси эмес, 5 жылдыздуу мейманкана жана ири спорт аянтчасы да курулат. Комплекс президенттин тапшырмасы менен ушул жылы бүткүлө деген тапшырма коюлду. Кудайым буюрса, муну президентибиздин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргызстройсервис салып атат да. Бул жерге только эле ФОК эмес, бул жерге 5 жылдыздуу мейманкана да камтылган. Андан сырткары ар жакта чоң пойласы менен камтылды да. Спорт туризм деп киргиздик, ошо негизинен азыр ишке ашып калды. Азыр бизге спортсмендер да көп келип атат. Бул жеке эле эс алып келүүдөн эмес, биз спорт туризмди да камтышыбыз керек. Бизде азыр спорт комплекси жасап койдук. Андан кийин мына президентибиздин тапшырмасы менен арабтар тарап жактан 2 миллион долларлык ФОК башталды да, азыр котлован казылып башталды. Бул спорттук эс алуу жайы Балыкчыда эле эмес, бүтүндөй өлкөдөгү туристтик спорттун өнүгүшүнө салым кошот. Себеби ал жерге кышы жайы ата мекендик спортчулар менен бирге эл аралык спортчулардын агылып келиши күтүлүүдө. Ошондой эле келечекте Азия оюндарында дал ушул спорттук комплексте өткөрүү да пландалууда. Ал жерде 12 түрлүү спорт болот, түрлүү спорт камтылган. Андан сырткары эл аралык статус берилет. Баягы Азиянын оюндары ушу Балыкчы шаарында өтүп калат да, Кудайым буюрса. Бул дагы бизге азыр Түркменистандан, Өзбекстандан, Казакстандын, Актау, Астана, Алмата, Россиядан сборго уул кыздарыбыз күрөш боюнча, бокс боюнча ушу Сейил пляжына келип, 2 жылдан бери тынбай сборго келип атышат. Ал да бирден бир туризм тартуу максаты, анан бизге чынын айта турган болсок, мындай салым кылып кетип атышат да. Спорттук жай толугу менен курулуп бүткөн соң ал улуттук олимпиада комплексинин балансында болот. Анткени менен Балыкчынын тургундары үчүн комплекстеги мүмкүнчүлүктөр жеткиликтүү болот. Ушу тапта дүйнө элинин көңүлүн бурган Францияда Париж олимпиадасы старт алууда. Анда кыргыз спортчулары спорттун 5 түрү боюнча жолдомо алып, күрөш, дзюдо, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана бокс боюнча таймашат. Президент Садыр Жапаров дагы 33-чү жайкы олимпиада оюндарынын расмий ачылыш аземине катышуу үчүн Парижге келген. Париж олимпиадасына 206 мамлекеттен барган 10 миңден ашык спортчу күч сынашат. Олимп оюндары 26 июлдан 11 августка чейин уланат.